Sizde. Kança patentke kança төлөйсүз айына? Patentke 1450 mi? 1450. Ana sodаңыз канчага болот бир айда мисалы? Soda arkalı. Ошондо азыр кассовый аппараттын түшүнбөй атам. Ошондо кандай биз убакыт бойдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение телефонуна алып аласың да, уч жерден эле электронный басып коесуң. Кимге канча сатты? 500 сом болсо, 300 сом болсо, чекти электронный жибере бересиң. Налоговый чөйрөт болду. А сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент аласың, бекер сатасың. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассовый аппаратты крупный жанагы сода борборлору коет. Ито аларга мамлекет беребиз. Бекер. А сен телефонуң бар да ар кимге. Приложение качать эдесиң, интернет салып. И болду налоговый менен прямой байланышында сата бересиң. Только кимден оптом алганыңды гана көргөзүп коесуң. Канчадан алып. Киргизип коесуң. Ошо дордойдон барып кимден алганын көргөзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Макулсуңбу ошого? Убакыт болот деп алганда бекер болот да, конечно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кабинет. Кабинет.